Ош шаарынын эң жакшы локацияларынын биринен мына ушул жерде жалпы аянты 5 сотик, анан мына ушул жерде мына үй менен сатууга чыгып калды. Бул үйдүн узуну 10, туурасы 10 метр экен туугандар. Анан жалпысы мына ушул жерде мансард болуп салынган. Биринчи этажда 3 бөлмө бар, экинчи этажда эми сиздер бөлүп 2 же 3 бөлмө кылып алсаңыздар болот экен. Караңыздар, жери мына ушундай тегиз жашнакай жерде жайгашкан, өзүңөр көргөндөй эле. Анан мына ушул жакта үйлөрдү көрүп атасыздар. Катар эле паттырат үйлөрдү салып, элдер жашап аткан. Ага, биз азыр Ош шаарында турабыз. Ош шаарында 6-километр барыңыздар тең деп билесиздер. Анан мына ушул жер 223-квартал деп айтылат. Баасы болсо мына ушул жердики $58,000 бир аз кем бар экен, сүйлөшүү жол бар экен. Туугандар, бисмиллахиррахманиррахим деп мынакей үйгө кирип келгенде, мынакей ушул жашнакай бурун эштен кирип келет экенбиз. Киргенде мына ушул биринчи бөлмө, бул экинчи бөлмө, ремонттору орто, өзүңөр көргөндөй эле эшиктери мондай жыгач эшиктен, анан моюш обои болупту, ламинаттары төшөлгөн. Көрдүңүздөр, жүрүңүздөр. Мына ушул жерден азыр мына ушундайынан көтөрүлүп чыга турган болсок, мен азыр силерге мансардты да бир катар көрсөтүп берейин. Бирок мансардтын ремонту бүтө элек туугандар. Эми алган болсоңуздар, мына ушул жакты бир катар өзүңүздөр ремонт кылып алсаңыздар болот. Мен айткандай 2 же 3 бөлмөгө бөлөсүздөр, бирок чатылар жабылган, мына жерге пластик айнектери коюлган. Көрдүңүздөр, үй. Азыр мен сыртына чыгайын, жүрүңүздөр. Сыртта. Мынакей тууган үй дыштан кирпичте биз айтып сейсмопоисттары полный коюлуп, подушкалары коюлуп, фундаменттери бийик болгон экен. Баардык айнектер ушундай жашнакай болгон пластиктен. Анан мына ушул жерде бир катар жашнакай туруп, обширкалап койсоңуздар эле бүттү экен. Көрдүңүздөрбү? Эми бул жерге суу проблемасы жок туугандар. Кайсы убакта болсо сууну мынтип ачка мынтип суу чыгып турат. Бул жерге свет келген, жашоо ыңгайлуу, жакшы локациялардын бири. Мынакей туугандар. Мына Ош алай центральный бар го, ошол жерден мына ушул жерге чейин примерно сиз 5 мүнөттө жетип келет экенсиздер. Эми бул жерге мектеп менен балдар бакчасы аябай эле жакын да. Мына үйдү көрүп атасыздарбы? Мына ушул эле үйдүн арт жагында бир 2 мүнөт жүрсөңүз да мектеп балдар бакчасына жетип барат экенсиздер. Мен азыр бир катар мындай панорама кылып көрсөтүп коелу. Мынакей жаратылышы сонун да бул жер. Абасы таза, салкын. Мынакей Ош шаарынын ызычуусунан бир аз алысыраак шаарга мына ушул жерден примерно бир, эгерде пробка жок болгон болсо, сиз машинаңыз менен бир 10 мүнөттөргө жетпей эле шаардын ичине кирип барат экенсиздер. Достор, видеону жакын достор менен бөлүшүп коебуз. Окейч каналына катылабыз. Биз силерге Кыргызстандагы жагымдуу, кыймылсыз мүлк жана башка рекламалар менен бөлүшүп турабыз. Видеону жакын достор менен бөлүшүп коюңуздар. Биз турган көчө бул Ош Алай центральный көчөсү туугандар. Мына ушул жер 6-километр, эгерде түз келсеңиздер кыргыз чекке барасыздар. Светофордон түз эле бир аз өткөндө жолдун оң жагында Мамат айылы бар. Мына ушул жактан 127 маршрут мына ушул жерден конечный болот ал жака киргенде. Сатылып жаткан үй, чек мына ушул көчө менен сиздер примерно азыр 5 мүнөт жүргөн болсоңуздар жетип барасыздар. Туугандар, арендалар боюнча түшүнүктүү. Ош шаары 6-километр, 223-квартал. Мамат айылынан кире бериш. Видеону достор менен бөлүшөбүз. Туугандар, каналга каталганды унутпайбыз.